урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ушул дагы бир мамлекетте жарандык согуш дайындалууда ушул тема боюнча бир сүйлөшөлү. Бул мамлекет эми Эквадор да. Эквадор мамлекетин ушундай бир бале басып кетти. Дүйнө жүзү боюнча Эквадор эң кооптуу мамлекеттердин тизмесине кирген болчу. Жана Эквадордо бүгүнкү күнгө чейин аябай көп мафия өсүп кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин 22 мафиялык топ түзүлүп, ушул Эквадордун баягы чипин чыгарган. Анан негизи буга эмне күнөөлүү болуп жатат? Биринчиден, Түштүк Американын экономикасы абдан начар болуп атат. Түштүк Американын ичинде мындай билим берүү системалары жетишсиз болуп атат жана өтө катуу баягы кедей менен байлардын ортосундагы бөлүнүү мындай байкалууда да. Андан сырткары Советтер Союзу менен АКШ жана батыш өлкөлөрү тирешип жатканда, ушул Түштүк Америкада абдан көп коммунисттик, социалисттик идеялар киргизилген. Анан билесиздер, социалисттик идеялар байлык менен эч качан мындай шайкеш келбейт. Ошондуктан ушул мамлекеттер көбүнчө ушул социалисттик жакка ооп, капиталисттен алыстап, бая албай, капиталисттик системаларды жакшы кура албай, мындай жакшы иштей албай жатышат. Андан да сырткары чоң бир себеп бар. Бул деген аябай бай жана нандуу Америка Кошмо Штаттарында эч кандай мындай кыйынчылыкты көрбөгөн байлардын балдары баңги-заттарды мол колдонуп жатышат. Баңги-заттарды колдонгон соң ушул баңги-заттарга абдан катуу суроо талап жаралууда. Ал суроо талаптын анан натыйжасында ушу биздин баягы Эквадорубуз, мындайын айтканда, башка ушу планетанын берки бурчунда турган Эквадор, мындайынан карасак, мындай көп учурда баңги-заттарды өстүрүүгө, аны сатууга, өткөрүүгө мындай кандайдыр бир жөндөмү жарап жатат. Ошондуктан бул жерден да кылмыш топтор аябай чоң финансылык каржы алып атышат да. Анан Эквадордо ошол 9-январдан баштап чаң тополоң. Эквадордо ушул жарандык согушка окшош согуш болуп жатат. Бүгүнкү күнү чатактын баары 7-январда башталган. Анан Лос Чонерос деген аябай чоң мындай кылмыш топ бар аякта. Анын Фито лакап аты бар. Хосе Адольфо Макиас Вильямар деген ошо башчысы, мындай ошону жетектеген Гуаякиль Ла регионалдык региональ деген түрмөдөн качып кеткен. Бул банда Синалоа деген картель менен аябай тыгыз байланышкан. Синалоа картель ушул Перу, Эквадор, Венесуэла менен аябай катуу мындай иштейт жана бүгүнкү күнү ушул кокаиндин монополисти деп айтса болот, баңги-заттардын монополисти. Бүгүнкү күнү кызыктуу нерсе болуп жатат. Баягы Америка Кошмо Штаттарында авокадо модага киргендиктен ушу мафия жадыганса авокадоны базарын үстөмдүк кылууга аракетте. Жана ошол баңги-заттар Америка Кошмо Штаттарына мисалы үчүн ошо суу астында жүргөн кемелер менен ташылып жатат, самолеттор менен ташылып жатат. Баягы чек араны өткөн элдердин жардамы менен ташылып жатат, дрондор менен ыргытылып жатат. Ушундай ташылып, бул деген Эквадордун бандалары аябай катуу ушуга аралашып кеткен. Андан сырткары ошо Фитонун өзүнүн душманы бар. Ушул Лос Лобос деген кылмыштык топтун Фабрисио Колон Пико деген башчысы бар. Ал деген болсо ошо Фитого каршы мындай согушуп, ошо лидерликти талашып аракет кылган. Анан Фито качып кеткенде бул да качып кеткен түрмөдөн. Анан 9-январда ошол бандиттер Фитонун кол астындагылар ТС телевизион каналынын студиясын басып алып, аяктан дагы ушул сөз айтканга үлгүрдү. Эмнеге ушундай бандиттер аябай Эквадорду басып алды? Негизи буга күнөөлүү деп серепчилердин аташы боюнча Ленин Морено күнөөлүү болгон. Ал 2017-жылы, 2021-жылы Эквадордун президенти болгондон кийин мафияны бул деген биздин баягы Эквадордун улуттук кандайдыр бир маданияттык кубулушу. Буну биз кабыл алышыбыз керек. Буну менен биз сыймыктанышыбыз керек. Бул биздин Эквадордун өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз деп жарыялаган. Ушинтип жарыялагандан кийин
Албетте ушул жерде мафия эгерде мурун мыйзамдан сырткары болсо, бунун сөзү менен мафия мыйзамдын ичинде болуп калды. Дагы ушул президент Ленин Морено Джулиан Ассанжды келип Эквадордон башпаанек сураса, британиялык бийликке өткөрүп салган. Анан британиялык бийликтен анан Америка Коңшу Штаттарынын бийлигинин колуна түшкөн Ассанж. Ошондо ушул мындай адам экен да, кичине начарыраак адам экен. Анан социалист да, мындайын айтканда. Анан ошол 22 банда баш көтөрүп, кандайдыр бир мыйзамдаштыруу алып, дух алып, руху көтөрүлүп, ошо көп иштерди жасай баштаптыр да. Анан көрүп атасыздар картадан муну деген ошо Баңгизат 3 буруштугу деп аташат. Боливия, Перу, Колумбия бүгүнкү күнү. Боливияда абдан жакшы өсөт баңгизаттар, Колумбияда жакшы өсөт, Перуда да жакшы өсөт. Ушул 3 мамлекетте ал баңгизаттар жасалып, баягы өсүмдүктөн анан ошо жеткирилет да Америка Коңшу Штаттарына. Эгерде бүгүнкү күнү ошол Америка Кошмо Штаттарынын бай адамдары стресске кабылып аткан, байлардын стрессине кабылып аткан ушул бай балдары баңгизат жебесе, тартпаса, колдонбосо, бул маселе деле болбой калса, болбой калат беле, ким билет да. Бирок мындай да, баягы суроо талапка дайыма сунуш табылат. Анан ошондуктан бул жерден чоң себеп бул базардын бардыгы да. Баңгизаттарга базар бар, ошон үчүн бул нерсе болуп жатат. Анан дагы баягы өзүнүн жеке кызыкчылыктарын издеген саясатчылардын эсебинен ушундай маселелер болуп атат. 10-январдан бери Эквадордо бийликтер армияны колдонду. 22 000 аскердик күчтөр жайгашылып, анан Эквадордо катуу тирешүүлөр, согуштар башталды. 329 ушу киши кармалды. Анын ичинен ошо 70ке жакын кылмышкер өлтүрүлдү. Бир нече адам ошол армия эсебинен дагы жабыркады. Анткени ошол Эквадордогу кылмыштуу топтор аябай куралданган экен. Ошол бүгүнкүгө чейин ушул операция, контртеррордук операция өткөрүлүүдө, кадимкидей жарандык согуш болуп жатат да. Анан ошону мисалы үчүн АКШнын ошол Америкалар кеңеши деген уюму аны мындай эч кандай байкабай койду. Дүйнө жүзүндө мисалы үчүн ушул эле БУ, Бириккен Уттар уюму ушул маселеге көңүл бурган жок. Эл аралык уюмдар эч кандай көңүл бурган жок да, мурун ушул баягы жакырчылык болуп мафия өнүгүп атканда. Буга деген кандайдыр бир чоң бизнес аралашса керек. Өзүнүн Америка Коңшу Штаттарында да анан эч кандай мындай атайын саясий кадамдарды, ошол кылмышкерлерди жоготууга саясий кадамдарды эч ким жасабай жатат да. Ушул аябай өкүнүчтүү. Анан бул нерсе эң жаманы бүгүнкү күнү Венесуэлада чатак, Венесуэлада мафиялык топтор бийликте, Бразилияда Рио фавелалары аябай мындай кылмыштуу иш аракеттерге, топторго мындай багынган да. Ошол Чилиде дагы мафиялык топтор бар. Бүт ушул Түштүк Америка тынч эмес болуп жатат да. Бир эле жанакы Уругвай менен Парагвай анча мынча тынч, Чилинин кескин бөлүгү тынч. Анан ошо бүгүнкү күнү Аргентинада мафияга каршы жаңы президент келди, Милей деген. Ал жөнүндө ошол эмки жумада айтып берем. Аябай кызыктуу президент, мындай ал жөнүндө айтып бербесе болбойт да. Ал деген мафияга каршы чыгып атат жана ошо толук классикалык либералдык, мындай либертариандык, эл эркиндик реформаларды жасап жатат. Ушундай жаңылыктар. Анан негизи бизге чоң сабак. Бизде ушундай нерсе болбошу керек да. Мыйзам чегинде эле өнүгө берели, цивилизацияны куруп, көбөйөлү, жакшы жетишкендиктерге жетели. Каналды колдосоңор чоң ыраазычылык болот менден. Каналды өнүктүрөм мындан ары. Анан эмки видеолордон көрүшкөнчө.